Кыргызстанга түнөгөчү. Кыскача комментарий бере аласызбы? Эмне комментарий бере аласыз? Суракка чакырылышыңыз боюнча. Суракка чакырылып атышыңыз боюнча кайсы жылдардагы кайсы иштер боюнча? Мен өзüm таң калып атам, мени эмнеге чакырып атат, адашып чакырып алдыбы, Акылбек Жапаровду чакырганда мени чакырып алдыбы депчи. Күмтөр боюнча менин кымындай дагы бир ишке аралашкан эмесмин. Күмтөр деген мен билем. Күмтөргө эки мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары эки жолу Кыргызстандын келечегине переговор болгон. Бул 2003-жылы, бул 2009-жылы. 2003-жылы Кыргызстан өзүнүн үлүшүнө мындайча айтканда долясынан ажырап калган, 2009-жылы полясынан ажырап калган. 16.000 гектар жерде 46.000 гектар. Мына ушул эки нерсеге мен басым көрсөткөм комиссиянын мүчөсү катары. Комиссия өзүнүн ишин жыйынтыктаганда мен корутундуга өзгөчө пикиримди жазгам. Мен толук кандуу макул эмесмин. 3 нерсеге каршымын. Силер 2003-2009-га кыйгап өтүп атасыңар да андан кийинки мындайча айтканда переговорлорду аттап өтүп, переговорлорго басым кылып атасыңар. Бул туура эмес. Бул тандалма саясат. Менин сунушум бул Күмтөрдү улутташтырыш керек деген сунушум болчу. Мүмкүн ошонун негизинде алкагында чакырып атат. Анан башка мен түшүнбөй турам эмне негизинде чакырып атканын. Бирок айтышты. Күбө катары биздин бир суроолорубуз бар деди. Анан эми күбө катары кыргызда мындай да баягы күнөө болгон жерде күбө болот. Бирок бу жакка киргенде күбөдөн күнөө кылып коет.